Кыргыз эли ушул кечээки батырлардын үй-бүлөсүнө биз карыздарбыз, бийлик дагы. Мекен үчүн мерт кеткендер эч качан унутулбашы керек. Мындай маанидеги пикирлерди социалдык тармактарда жарандык коом жаза баштады. Анда коомчулук Баткендеги куралдуу кагылышууда курман болгондордун ысымын район шаарлардын негизги дээлген көчөлөрүнө ыйгарууну сунуштоодо. Өлкө үчүн жанын берген жоокерлер тарых барагынан орун алып, мектеп программасына да киргизүү сунушталууда. Анткени алар эгемен Кыргызстандын бүтүндүгүн сактоодо азыркынын мыкты каармандары дешет. Эгемендүү Кыргыз мамлекетинин тарыхында жаңы бурулуш пайда болду. Бул деген буга чейин биз Кокон хандыгына кызмат кылган, падышалык орустарга кызмат кылган, Советтер Союзуна кызмат кылган батырларды окуп келгенбиз. Мына биз эгемендүү болуп, 31-жыл кетип атат. Мына эми мындан кийин булардын эрдигин унутпаш үчүн булар тарых китептеринде биз өзүбүздүн эгемендүү Кыргызстан үчүн жанын берген батырларды окушубуз керек. Булардын ар бирдигин батырлыгы тууралуу окуу китептерине жазыш керек. Ошо биринчи мурда илгери Дүйшөнкул Шопоковдорду окуган болсок, мындан кийин ушу баягы эл аман гүл жигет деген батырлардын эрдиктери тууралуу окуп чоңоюш керек биздин жаштар. Ошондой эле Кыргыз мамлекетиндеги бардык мектептерге, көчөлөргө, центральный көчөлөргө ошо батырлардын аты коюлуш керек. Себеби бул чоң бир тарых. Баатырларча курман болгон аскер кызматкерлерин атын унутпоону маркумдардын жакындары да колго алууда. Алсак куралдуу кагылышууда мерт болгон 20 жаштагы жоокер Умар Курманбеков айылдаштары тарабынан унутулбайт. Анткени анын баатырдыгын, эрдигин түбөлүк сактоо үчүн көчөгө же мектеп, спорт залдарына ысымын ыйгаруу аракеттери көрүлөт. Бул баланы боюнча калтырбай, мунун ысымдарын кээ мектептерге, өзүгө спорт залдарга ушундай жерге койгонго аракет кылабыз. Себеби бул биздин өтө жогорку баатыр балабыз болду балам. Муну биз эч кайда жерге калтырбайбыз. Мен мына бийликтеги өкүлдөрүбүздөн да суранып кетем. Кечээ курман болгон батырлардын үй-бүлөсүн жана алардын бала чакасын бекер жогорку окуу жайларына окутуш керек. Бул биз милдеттүүбүз, буларга карызбыз. Кыргыз эли ушул кечээки батырлардын үй-бүлөсүнө биз карыздарбыз, бийлик дагы. Ошондой эле бардык нерсе буларга мамлекеттик жактан үлгөт болуш керек. Ар бир баатыр кылган адам билиш керек. Баатырдын аркасында эч качан улутту унутпайт, жакындары эч качан кемсинип калбайт деген. Мекен чегинде мерт болгон жоокерлерди баатыр деп атап, алардын эрдигин эл эч качан унутпайт. Мындай билдирүү кечээ президент Садыр Жапаров тарабынан айтылган. Анда өлкө башчы мекен үчүн курман болгон ар бир жоокердин ата-энелери менен жакындарына көңүл айтып, таазим кылды. Алардын артында калган үй-бүлөсүнүн, балдарынын келечегин мамлекет мойнуна аларын кошумчалады. Курман болгон жоокерлерибизди жарык дүйнөгө алып келип, Кыргыз жерин жанындай сүйүп, ага өмүрүн берүүгө даяр кылып тарбиялап өстүргөн энелерге айтарым: сиздер чыныгы баатыр уулдарды төрөгөн экенсиздер. Сиздерге башымды ийип таазим кылам. Алардын ар биринин эрдиги Кыргызстан элинин эсинде түбөлүккө сакталат. Мекенчегин коргоп, курман болгон ар бир жоокердин ата-энелери менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Алардын артында калган үй-бүлөсүнүн, балдардын келечегин мамлекет мойнубузга алабыз. Белгилей кетсек, Баткен облусундагы куралдуу кагылыштан каза болгондордун жалпы саны 59 адамды түзөт. Ага байланыштуу кечээ Кыргызстан аза күткөн. Ал эми жабыркагандар бүгүнкү күнгө 198ге жетти. Анын ичинен 26 жабырлануучу амбулатордук дарылоого жөнөтүлдү. Бүбүсара Урузалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Жалал Абад.